Саламатсызбы, урмат Алмаз Акынжанович. Эки маселе айткым келип атат. Биринчиси, сөз эркиндигине чектөө болбош керек. Бизде бүгүн сөз эркиндигине чектөөгө шымаланып бараткандарды көрүп атабыз. Сөз эркиндигине чектөө боло турган болсо, эртең биздин тилибиз кыркылып калат. Бул ачык ой, демократиялуу өлкө болгондон кийин өзүбүздүн ой пикирибизге болгон кысым деп эсептелинет. Ушул нерсеге көңүл буруп койсоңуздар. Экинчи, сырттан келип аткан орус жарандары бүгүнкү күндө бааны эбегейсиз көтөрүп баратышат. Эртең кетип калышат. Көтөрүлгөн бойдон калып калат. Бүгүн кыргыз жарандары батирлерден аргасыздан чыгып көчөдө калып атышат. Ушуга көзөмөл катуураак болсо жакшы болот эле. Экинчи жагынан ошолорду дагы колдонуп, керектүү кадрлары болсо карап көрсөк. Мисалы IT технологиясын билген мыктылар бардыр. Ошолорду дагы бир карап көрсөк. Менин сунушум эле ушул. Үчүнчү нерсе, мынакей Сокулуктун Новопавловка айылында канализациянын жарылып кеткен жери бар экен. Ушунда эки айыл, бир айыл, бири эски айыл, экинчиси жаңы айыл. Бири-бирине карама каршылык болуп атат. Муну акимдин орун басарына дагы, айыл өкмөт менен дагы, эл менен дагы барып жолугушканбыз. Ушуну туура жагына мыйзамдуу чечип беришсе жакшы болот эле. Кечегини дагы кайра ушул акимге чейин барып аябай ызы чуулар болуп атыптыр да. Ал жерди барып көрүш керек. Биз барып көрүп келгендерденбиз. Барып көрө турган болсоңуздар, эшигинин алдында канализация жарылып, бир аймак толугу менен жашаганга, ошол жерде жүргөнгө, балдарынын коопсуздугуна аябай чоң коркунуч жаралып атат. Ушуну бир тийиштүү жергиликтүү бийликке айтып, көзөмөлгө алып берсеңиздер жакшы болот эле. Рахмат.